аймагында катталган акыркы окуялар менен тааныштырып, Ынтымак телеканалында кабарлар. Студияда мен Айжамал Улжобай кызы, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде тажик тарап чек арада курулуштарын буза баштады. Ошто Түнкү клубдун алдында мушташкан кыздардын видеосу тарады. Алар эмне талашышты? Улуттук көчмөндөр оюнунда көкбөрү оюнча финалга чыккан командалар аныкталды. Өзгөндө Орусиянын күрөчү сынамакка өстүрүлдү. Жаңы шалынын үрөөнү кандай түшүн берди? Кыргыз Республикасы жана Тажикстан Республикасы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар макулдашууларга жетишти. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жениш Разаков билдирди. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзоданын макулдашуусунун негизинде эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери башында турган өкмөттүк делегациялар мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги чыр-чатактарды басаңдатуу боюнча бирдиктүү чараларды кабыл алуу жөнүндө маселелерди чечүү боюнча узакка созулган сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн белгиледи. Анын айтымында сүйлөшүү оңой эмес, бирок конструктивдүү диалог болду. Тараптар кырдаалдын курчушуна жол бербөө үчүн болгон күч аракетин жумшады. Тажик тарап менен бир катар макулдашууларга жетиштик. Эки мамлекеттен чек ара аймактарынан аскердик техника менен аскерлерди чыгарып кетүү боюнча чечим кабыл алынды. Ошондой эле тараптар чек арадагы такталбаган тилкелерде курулуш иштерин жүргүзүүнү токтотууну макулдашты. Кыргызстан менен Тажикстандын премьер-министрлеринин тапшырмасы менен чек араны делимитациялоо жана боюнча өкмөттүк делегациялар чек ара маселелерин чечүү боюнча ишти күчөтөт. Учурда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде бардык 5 көзөмөл өткөрүү бекети тең, анын ичинде Кулунду автожол көзөмөл өткөрүү бекети штаттык режимде иштеп жатат. Чек арада кырдаал туруктуу эвакуацияланган Максат айылынын тургундары өз үйлөрүнө кайтты. Эки өлкөнүн укук коргоо органдарынын өкүлдөрү чек арага жакын жайгашкан аймактарды биргелешип күзөтүүдө, деди вице-премьер-министр Жениш Разаков. Кыргыз-тажик чек арасында кырдаал өкмөттүн өзгөчө көзөмөлүндө эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик органдары чек ара аймактарындагы чыңалууну жоюу максатында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде тажиктер Баткендин Орто Боз айылында чек арада тараптар чек арадан аскердик техникаларын алып чыгып кетти жана баштаган курулушун бузуп жатат. Жергиликтүү элдер тараткан видеодон байкалгандай, эки экскаватор жолдун эки жагында курулушту бузуп, урандыларды унаага жүктөп алып кетип жатышат. Социалдык тармактарга Ош шаарындагы Түнкү клубдун алдында мушташкан кыздардын видеосу тарап, милиция териштирүү иштерин баштады. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Видеодон кыздардын чашташып жатканын көрүүгө болот. Кыздардын жаңжалына жоголгон iPhone себеп болгону видеодо айтылат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, аталган окуя боюнча эч ким милицияга арыз менен кайрылган эмес. Учурда видео боюнча аймактык тескөөчүлөр териштирүү иштерин башташкан. Окуя канчада болгону азырынча белгисиз. Бишкекте 8-9 август күндөрү массалык башаламандыкта коопсуз шаар долбоорунун камераларын талкалаган шектүүлөрдүн бири кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 8-9 августта балдардын тобу Аалы Токонбаев жана 7 апрель көчөлөрүндө коомдук тартипти бузуп, жолду тосуп, жолдо өтүп бара жаткан унааларды токтотуп, текшерип айдоочуларды коркуткан. Ошондой эле шектүүлөр ички иштер министрликтин бир нече кызматтык унаасын зыянга учуратып, камераларды талкалашкан. Окуядан кийин алар качып кетишкен. Бул окуянын кесепетинен 3 миллион сомдук зыян келтирилген. Ошондой эле факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ыкчам иш-чаралардын негизинде бул окуяга шектүү катары 26 жаштагы жаран кармалган. Ал учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, териштирүү иштери жүрүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 сентябрда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен бир күндүк жумушчу сапары менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Кургак жер аскерлер топтомунун катышуусунда биргелешкен практикалык иш-аракеттер өтө турган Оренбург шаарына келди. Өткөрүлүп жаткан машыгуулардын негизги максаты азыркы мезгилдин шарттарында аскердик аракеттерди жүргүзүүгө үйрөтүү, союздаш мамлекеттердин аскердик башкаруу органдарынын ыкчам шайкештигин жогорулатуу. Ошондой эле Кыргызстандын жана Россиянын башчылары жолугушуу өткөрүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде аймактагы коопсуздукту камсыздоо маселелерин дагы талкуулашат. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков, Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Жекшенкулов бар.
Жалал Абад облустук кан борбору жарандарды ыктыярдуу кан тапшырууга чакырган маалымат жыйын өткөрдү. Аталган борбордон билдиришкендей, донорлордун саны акырындык менен өсүүдө. Бирок ал менен катар жыл сайын бейтаптардын канга болгон суроо талабы да күч алууда. Муну адистер соңку жылдары автокырсыктар көп катталып жатканы менен төрөт учурунда канга муктаждык артканы менен түшүндүрүшүүдө. Темага аймактык кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу токтолот. Данагүл Курманбекова Жалал Абад облустук кан борборуна кезектеги донорлук милдетин аткарууга келди. Ал жылына 5-6 жолу 450 граммдан акысыз кан тапшырат. Анын донор болуп калуусунун да өзүнчө таржымалы бар. Бир мезгилде мен ушу катырып калып ушу кан 4-группадагы кан аябай керек болгон, көп жыл болду. Ошон үчүн өзүмө ушунчалык сөз бергем да, эгерде бул оорудон айыгып жакшы болуп калсам, өмүр бою мүмкүнчүлүгүмө жараша ушу адамдын өмүрүн сакташ үчүн донор болом деген сөз бергем, ошентип келатам. Калк арасында донор болуу адам организмдеги кандын көбөйүп же азайып кетүүсүнө алып келет деген кооптонуулар бар. Бирок Данагүл айым 10 жылдан бери ыктыярдуу донор болуп, ден соолукка пайдасы гана болоорун байкаган. Инсульттан, инфаркттан алдын алуунун методикасы ушу кан тапшыруу деп ойлойм да өзүмчө. Ушу 10 жылдан ашык тапшырып келип жүрөм уже. Мен үчүн андай деле коркунуч эмес, уже күнүмүш адат деле болуп калган. Калган мезгилде өзүмдү кан басым жогорулап атканын сезем дагы. Бир аз башым ооруганда келип кан тапшырып кетип турам. 59 жаштагы Данагүл Курманбекова дагы 1 жыл гана донор боло алат. Анткени талапка ылайык донорлордун саламаттыгы мыкты жана жаш курагы 18ден 60 жашка чейин болуусу шарт. Учурда Жалал Абад облусунда Курманбекова сыяктуу ардактуу донор наамын алган 60 адам туруктуу кан тапшырып турат. Ал эми ыктыярчы болуп кан тапшыргандардын саны үстүздөгү жылдын 6 айында 5000ге чукулдаган. Мурундары 2-3 литр кан турса, биз анча переживать этпейтилик. Акыркы күндөрү бир жумада 30 литр эжмасы, 30 литр плазма кетти. Бир жумада ойлоп көргүлө. Значит, биз 30 литр деген ошончо биз эмгек кылып, ошончо донорлорду таап келип коюп атабыз. Аталган борбордон билдиришкендей, Жалал Абад облусундагы ооруканаларга күн сайын 10 литрге чейин кан керектелет. Мындан улам адистер жерлерге барып ыктыярчылардан кан жыйноого аргасыз болушат. Бир эле азыр Жалал Абад шаарыны гана кыдырбастан азыркы убакта Кошкар Атадан, Базар Коргондон, Нокенден, бар жактан мына Көк Жаңактан менен кечээ жакында Көк Жаңактын больницасынан барып 35 кишиден кан алып келип. Себеби биз өзүбүз жөн эле донорлор качан келет экен деп күтүп отурсак, биз эчтеке менен жеткире албайбыз. Кыргызстанда 1997 жылдан бери сентябрь айынын акыркы жекшембиси донорлор күнү катары белгиленип келет. Анын максаты донорлорду даңазалоо менен алардын санын арттырууну көздөйт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун стандартына ылайык 1000 адамга 40 донор болуусу зарыл. Бирок Кыргызстанда 1000 кишиге болгону 6 гана донор туура келет. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу. Улуттук көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгүндө Ош шаары менен Ош облусу мыкты деңгээлде сахналаштырып көрсөтө алды. Анда өнөрпоздор, чебер ууздар калаанын өзгөчөлүктөрүн театрлашкан оюн-зоок менен көрсөтүшүп, шаардын тарыхын, маданиятын, байыркы улуттук кийимдерин коллекцияларын келген конокторго тартуулашты. Аны менен бирге Каракулжа, Араван, Ноокат райондорунан да өнөр адамдары келип, жети боз үй тигип, жалпы Оштун өзгөчөлүктөрүн тартуулашты. Оштун символу болгон Сулайман Тоо Улуу Жибек жолу аталышындагы иш-чара кандай өттү? Жеринен Мимоза Жаныбек кызы баяндап берет. О, чирпе, ырыскылуу бол. Бул дүйнөдө өзүңө жараша бир ордунуңду ал. Наристем, сага атат алды. Жоого ылайык бөлүнгөн программа боюнча Ош шаарына балага ат коюу темасы түшкөн. Аны жогорку деңгээлде чагылдыруу үчүн актер, актрисалар болгон аракети менен келген конокторго өз өнөрлөрүн тартуулап жатышты. Кудайым ай! Жок! Шаардын эң алдыңкы этно-музыкалык топтору маданият тармагынын өкүлдөрү калаанын өзгөчөлүктөрүн даңазалашты. Улуттук каада салттарды жана 100дөн ашуун этно кийимдерди кездештирүүгө болот. Ага улай эле фольклор жаатында да элдик ырлар жаңырып жатты. Ушул этно шарчада уюштуруп жатат.
Биз дагы этно Ош фольклор тобуда Ош шаарынан Оштун атын, Оштун намысын коргой келип отурабыз. Даярдыктар жакшы. Кудай буйрса, жеңебиз деген ойдобуз. Башкалардан айырмаланып Ош шаарынан келгендер манас айтуу өнөрүн да унутта калтырган жок. Кыргыздын чыныгы каада салты менен бирге көчмөн элдин канына сиңген манас айтуу өнөрү өзгөчөлөнүп турду. Өнөрбөс улуу мурасты чагылдырып элдин жүрөгүнөн түнөк табуу даярдык көрүү режиссерлор үчүн да оңойго турган жок. Бизге берилген тапшырманы толук аткара алдык деп, себеби бизге азан чакырып ат коюу Сулайман тоо менен байланышкан тема берилген улуу жибек жолунун боюнда. Биз ошолну бир жуманын ичинде даярдап үлгүрүп жетишип алып келдик. Азыр Ош шаары Сулайман тоо аталышында улуттук көргөзмөнү тартуулап аяктап калды. Ал эми кийинки кезек Ош облусунда бирге чогуу көрөбүз. Иш-чара андан ары Ош облусунун ордосунда уланды. Көпчүлүктүн купулуна толуп адегенде эле унутта калып кеткен насаатырлары көрөрмандарды өзүнө бурду. Нокат, Каракулжа, Алай жана Араван райондорунан маданият өкүлдөрү, шайыр апалар, комузчулар келишкен. Памир кыргыздардын көрсөткөн образдарды да көрүүгө болот. Кыргыз эли 7 санын ыйык тутуп келгендиктен Ош облусу да 7 боз үй тигишкен. Областынан бүт районунан келди. 7 районубуз бар. 7 райондон келип, мына боз үйлөр тигилип турат. Конкурстукта боз үйлөр бар, шайыр апаларыбыз, жалаң мындай айтканда чыгармачыл, өнөрпоз адамдарыбыздын баары келди да. Кол өнөрчүлөр да келди, уустарыбыз да келди, спортсмендер да келди. Жалпысынан 150дөн 200гө чейин адам болду. Мында түрдүү коллекциялардан турган этно кийимдер менен бирге Курманжан Атка эненин образы көпчүлүктү таң калтырды. Образды жараткан Буажар апа аны чагылдырууда сыймыктанганын жашырган жок. Ал эми байыркы ата-бабалар карышкырдын терисинен кийим тигип кийишкен. Ал адамга алда канча сүр берип тургандыктан суукка чыдамдуу болгон. Бир жагы кыйын, себеби дегенде бул атактуу аялдын образын жаратуу мен үчүн бир жагы коркуп, бир жагы түйшүк, бир жагы жоопкерчилик, бир жагы сыймык болду. Азыр ушул сахнада Курманжандай элестетип өзүмдү сыймыктанып, сүйүнүп турган кербезим. Бул кийимдерди өзүңүздөр көрүп турасыздар. Башымдагы суусар тебетей, бул карышкыр ичик. Бул илгери биз көчмөн калк болгондон кийин суукка, тоо эли болгонубуздан ошого ылайыкташтырып жылуу болуп биринчи кийим. Кыздын жеңеси ырдап шан шөкөт куралы. Кана жеңе келиңиз. Туш тараптан келген көрүүчүлөр, катышуучулар, коноктор өз бааларын беришти. Баардыгы жакшы, мисалы үчүн эми Оштуку, Жалал Абадтыкы, Нарын, Көл баарын көргөлө там жакшы. Ярмаркаларда жакшы болуп атат. Өзгөчө бул Оштун дагы өзгөчө элден башкача формалар менен чыкканы бизге аябай жакты. Бизге областтардын өз ара ортодогу пикирлешүүсү, жасаган жумуштары, кол өнөрчүлүктөрү, элдин болгон бири-бирине ынтымактыгы аябай жакты. Өлкө боюнча биринчи жолу өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарына чет өлкөдөн да туристтер келишкен. Алар кыргыз элинин каадасын түшүнбөсө да өзгөчө кийимдери, комуз, чопочор менен ырдалган ырлар жан дүйнөгө тынчтык бере тургандай таасир калтырганын айтышат. Бизге өзгөчө кийимдери жакты, абдан кооз көрүндү. Музыкаларда бир башкача сүйкүм угулат экен. Көчмөндөр оюндарында маанайыбыз жакшы, боз үйлөр, буюмдар башкача. Кыргызстанда баары нукура экен, абасы таза, жери сонун экен. Ооба, биз Кыргызстанга суктанып бүтө албай жатабыз. Кыргыз элинин маданияты, үрп-адаты, оюндары өзгөчө жакты. Ал эми Оштун дагы бир өзгөчөлүгү 300 жыл мурда колдонулган мергенчинин куралы жана жан-жаныбарлардын терисинен тигилген кийимдер болду. Бүгүнкү иш-чарага Ош облусунун аймактарынан келген өнөр адамдары дагы өзгөчө даярдык менен келгени билинип турат. Аба айтсаңыз, сиздин образыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Мынау мынтык 1700 жылкы мынтыкта эске ошондо кыргыз ата бубалар ушул мынтык менен кийик атып, карышкыр, мергенчилик менен кызмат неме кылышканда ошол этин элди багып, анан терисин мындай чокой тигип, тон тигип, мына кийиктин терисинен чокойгон жасаганда мына чокойлорду супара жасаган, анан баягындай жайнамазам кылып окушкан да элдер ошондой кылышкан. Рахмат. Мимоза Жанёк кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Талас облусу.
Касиеттүү Талас жергесинде өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө улуттук спорттун 10 түрү боюнча мелдештер өтүп жатат. 9 коргоолуу акыл эсти өстүргөн байыркы улуттук оюндардын бири. Оюндун эрежелери байыркы көчмөн элдин күнүмдүк жашоосунда колдонулуп келген. Оюн жалпысынан 1 оюн тактасы жана 162 таштан турат. Башкача айтканда, оюн тактасында 2 оюнчунун алдында 9 уя, ар бир уяда 9дан таш болот. Оюнчунун башкы максаты 81ден ашык упай топтоп жеңишке жетүү. 9 коргоолдун тарыхы 2400 жылдан ашык убакытты камтыйт. Оюн адамдардын акыл эсин, ой жүгүртүүсүн өстүрүп, өзгөчө тарыхка ээ. 9 коргоолуу оюну 18 сентябрдан 21 сентябрга чейин уланат. Ага өлкө аймагынан жалпы 9 команда 36 оюнчу катышууда. Көчмөндөр оюндары 21 сентябрда жыйынтыкталат. Бардыгы 36 оюнчу катышып атат. 18 эркек жана 18 кыз келин. Мелдештин жүрүшү боюнча 7 тур өткөрүлөт Швейцариялык рат менен. 7 турдун жеңүүчүсү болгон команда 3 командага байгелүү орундар каралганда. Анан эми 9 коргоолдун бул кыргыз элинин тарыхында өзүнүн зор орду бар да. Бул математикалык оюн, логикалык оюн, бул көп нерсени камтыган өзүнө. Биз өзү сыймыктанабыз ушул оюнду биздин кыргыз эли ойлоп таап чыгарганына. 9 деген Кыргызда өзүңөр билесиңер, бул касиеттүү, кереметтүү сан. Талас облусунда өтүп жаткан 1-улуттук көчмөндөр оюндарында көкбөрү боюнча мелдеште финалга чыккан командалар аныкталды. 20 сентябрда Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданында болгон жарым финалдык беттештерде Чүй облусу менен Талас облусунун командасы ойноп 5-2 эсебинде чүйлүк улакчылар жеңишке жетти. Дагы бир жарым финалдык беттеште Ош облусу менен Бишкек шаарынын көкбөрү командасы финалга чыгуу үчүн таймашып 8-5 эсебинде Ош облусунун командасы алдыга чыкты. Көкбөрү боюнча оюндар 16 сентябрда башталган. 9 команда 3 тайпага бөлүнүп ойноду. Финалдык беттеш 21 сентябрда болот. Баш байге үчүн ат салыша турган Чүй облусунун командаларынын оюну саат 10:30да башталат. Ага чейин саат 9:00 Талас облусу менен Бишкек шаарынын командалары 1-улуттук көчмөндөр оюндарынын коло байгеси үчүн беттешет. Жаштардагы жарандык активизмди жогорулатуу зарыл. Бул боюнча 13 сентябрдан 21-не чейинки убакыт аралыгында Кочкор Ата менен Ош шаарларында инновация жана лидерлик академиясы семинар өткөрүшүүдө. Негизги максат жаштардын лидерлик потенциалын көтөрүү болуп саналат. Иш-чаралардын катышуучулары жарандык активизм эмне жана аны кантип көрсөтүү боюнча билишет. Мындан сырткары алар коммуникация, аналитикалык ойлонууну, топтордо иштөө, пландаштыруу жана максатка жетүү, каражаттарды тартуу, лидерлик жана толеранттуулук боюнча жөндөмдөрүн жактырышат. Биз кече ушундай эле иш-чараны Кочкор Атада уюштурдук. Негизи биз бул долбоорго 9 айыл анан шаар тандап алдык. Баткенден 3, Оштон 3, анан Жалал Абадтан 3. Негизги биздин максат болсо ушул чек ара аймактарда жашап жаткан жаштардын ортосунда тынчтык мамиле, бири менен достук мамилесин чыңдоо боюнча негизги максат. Анан болсо өкмөттүк органдар менен кызмат көрсөтүүчү органдар менен элдин ортосундагы мамилени жакшыртуу негизи. Өзгөндө Орусиянын күрөчүнүн 12 сорту сынамакка өстүрүлдү. Алар Кыргызстандын климатына дал келип, түшүм мол болсо дыйкандарга өрөөнү таркатылат. Андан соң өлкөнүн базарларында жалаң атамекендик өндүрүштөр сатылмакчы. Бул өз кезегинде азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, дыйкандардын капчыгын дүйнөлүк базарда калыңдатууну көздөп жатышат. Сыноо иретинде эгилген 12 сорттогу күрүчтөр ишенимди актай алабы? Бегимай Асанова айтып берет. Хасанбай Каримов 40 соттук аянтка мусон күрөчүнүн өрөөнүн сепкен. Жаз алдында эккен күрүчү бышып, түшүм жыйнаганы жатат. Каарманыбыз 10 жылдан бери ушул сорту эгип, кээде мол түшүм жыйнаса, айрым учурда түшүм күтүлгөндөй болбой калат. Ошентсе да үйрөнүп калган сорт неге берет? 60 килограмм эксеңиз 4 тонна, 4,5 тонна шал берет. 60 килограммдан. Эми өзгөндүктөр ушу шал менен эле тирикчилик кылат, мал багат. Şu şalı главный bizde şal жүрөт. Özgöndө популярный с картошка экпеш, шалы менен тирикчилик кылабыз. Өзгөндүктөр күрүчтүн 100дөн ашык түрүн эгишет, бирок арасынан кара кылтырык жана ак урук сорту таанымал. Өзгөндүн климаттык шарттарына байланыштуу кызыл күрүчтөр гана өсүп, ал бир гана ашка колдонулбаса, тамактын суюк түрүнө дээрлик жарабайт.
Мындай учурда албетте чет элдин ак күрүчтөрүн колдонууга туура келет. Буга байланыштуу импорт болуучу күрүчтөрдү өзгөндө сыноо иретинде өстүрүштү. Жаз мезгилинде өзгөн мамлекеттик сортту сыноо участкасы Орусиянын белгилүү болгон 12 сортунун үрөөнүн сээп жакынкы күндөрдө жыйнаганы турушат. Мына Сарен деген мына жакшы сорт. Бул деле ошо 8-9 тоннадан кам бербес уже биз биологический урожайность эле биз определять этип коебуз заранее эле. Ошон үчүн бул жерде лидер деген сорт бар, ласточка деген сорт бар, рубин деген сорт бар. Себеби бул единственный ошо Российский Федерациядан келген күрүчтөр ичинен али краснозерный рис. Алдын ала божомолдорго караганда сыноо иретинде себилген үрөндөрдүн 5 түрүн өстүрсөк болчудай. Алар өзгөндүн климаттык шарттарына дал келерин айыл чарба адистери байкашкан. Эми атайын текшерүүнүн жыйынтыгы чыккан соң дыйкандарга үрөөндөр таркатылып, келерки жылы каалоочу дыйкандар орусиялык күрүчтөрдү эгишет. Бул өз учурунда дыйкандардын капчыгына пайдалуу дешет. Дыйкандар менен сүйлөшүп, ошо ассоциация түзүп, ошо дыйкандарга берип, ошо дыйкандардын күрүчүн биригип, ошону гана биз немесине ошо сбыт табышакка жөнөтсөк, ошо өзүнөн өзү эле биздин күрүч жолго түшүп кетет да. Быйылкы жылы өзгөндө 40 гектардай күрүч эгилген. Алар негизинен май айында себилсе, сентябрь-октябрь айларында жыйналат. Түшүм азыр ак жуаздардыга жеткирилип, шалыны кабыгынан ажыратуу иштери жүрүп жатат. Бул иштер негизинен мурдагы технология менен жүргүзүлөт. Тагыраагы кадимки соку менен жанчылып, жанчуу иштерине 3 же 4 адам катышат. Шалыны алып келгенден кийин биринчи болуп бу ачмай солунады. Кылкон чаңыны тозалайды. Полный чаңлары озгина почогы сыдырылады. Шун билан elekке solinib, elekdan o'g'irga solib, undan bu yerda tozalab bir 2 jo'li so'qiga solinadi. Shunda guruch chiroyli holiga keladi. Xudo xolasa bir nima deb kelmayapti, rosa yaxshi chiqyapti guruchlarimiz, tiniq. Эске сала кетели, мындан 2 жыл мурда өзгөн күрүчүн даңазалоо максатында эл аралык фестиваль өткөрүлгөн. Анын негизинде өзгөн күрүчүн дүйнөлүк базарга алып чыгаруу максаты көздөлгөн. Азырынча ар кандай себептер менен экспортко чыга элек, бирок коңшу Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Сүйлөшүү натыйжалуу болсо, өзгөн күрүчү коңшу өлкөлөргө экспорттолот. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Бул учурда Баткенде да шалы жыйноо башталып, алды ак жуазга тартылды. Жылдага салыштырмалуу быйыл түшүм жакшы. Дыйкандар баанын жогору болушун күтүп жатышат. Райондогу 276 гектар аянттан жылына 780 тонна дайы күрүч өндүрүлүп, 24 миллион сомдун тегерегинде киреше болот. Өткөн жылы күрүчтүн килограммы 100 сомдон 120 сомго чейин сатыкка чыккан. Аймакта кабарчыбыз дыйкандардан кабар алды. 15 kelüde kapıp kaldı. Ben bunu apart cayağız. Төрткүл айыл өкмөтүнүн Ак Турпак айылынын тургуну Азизбек Алибаев эрте жазда 70 сотук жерине 60 килограмм үрөөн сепкен. Кылкандуу сорттун учурда 70% орулуп, алды комбайнга салынууда. Дыйкан жылына 1,5 тоннага жакын түшүм жыйнап, 70 миңден жогору киреше табат. Быйылкы түшүмү да жылдагыдан кем эмес. Мол түшүм алуу үчүн тер төгүп иштеш керек дейт дыйкан. Менде эми болгону ушу 70 сотук жерим бар. 1 гектарга жетпейт. Ушул жерден эми ашып барса 1,5 тонна күрүч алам. Убагында 100 сомдон саттык, 120 дам саттык. Эми азыр күз маалы көпчүлүк экен. Элден чыкты, базарда көп, молчулук маал. Азыр эми 60-70 болуп калыптыр деп ататтар. Эми көрөбүз да эми мына жаңы урожайды алып чыгабыз эми. Мына азыр комбайнга салдык, комбайнга беребиз. Мунун немеси, удобрениясы жок дегенде 1 тонна неме жейт. Удобрение жейт, минеральный. Алдагы план сом. Жергиликтүүлөрдүн негизи киреше булагы күрүч болгондуктан баары эгиндин ушул түрүн эгишет. Акыркы жылдары атайын шал орууга комбайндар колдонулуп, дыйкандарга аз да болсо жеңилдеген. Бул аймакта жалпы 40 гектар аянтка күрүч айдалса, аны оруп жыйноого учурда 6 комбайн иштеп жатат. Кылат элек трактор менен асфальтка эле жайышат элек. Азыр учурда комбайн чыгып, кичине жеңилдүү болуп калды бирок. Мурда комбайнга асфальтка жайышат эле адамдар. Азыр кичине комбайн болуп, кичине жеңил болуп калды адамдарга.
ошол азыр учурда 20 кабана бир кабалабыз. Баткен районундагы Төрткүл айыл аймагындагы Ак Турпак айылынан сырткары райондун суу башы Аксай айыл аймагында да күрүч өндүрүлөт. Андан жылына 780 тоннадай түшүм жыйналат. Баткен районунда негизинен күрүчтүн 4 түрү эгилет. Алар өзүрү, андижан, вузроз жана лазин түрлөрү. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Бүгүнкү күн ушундай окуялар менен коштолду. Кечиңиздер көңүл улансын, саламатта калыңыздар.